Бул кыш биздин креатив таалим мектебинин 6-7 жана 8 класстардын балдарына, немис тили окуп аткан балдарына аябай кызыктуу болду деп эсептейм. Анткени биздин балдар 10 күн бою Германияга, Берлин шаарына, Ломоносов атындагы эл аралык мектепте барып, немис тилин тереңдетип окуп келишти. Бул долбоордун максаты немис тилин гана окуу эмес, Германиянын тарыхын, саясатын үйрөнүш болду. Мен үчүн Германияга барган абдан чоң саякат болду. Биз келген күнү бизди аэропорттон тосуп, кампуска алып барды. Кампустан бизге өзүнчө бөлмөлөрдү бөлүп, өзүнчө ашкана бөлүп берген. Анан ошо келген күнү эс алып, экинчи күнү биз чет мамлекеттен келген окуучулар менен тааныштык. Биз биринчи күнү барганда бизди тааныштык. Таанышкандан кийин бизди өзүбүздүн деңгээлибизге карата ар кандай группаларга бөлүштүрдү. Биз Монголиядан келген окуучулар менен бир группада болдук. Ошол группада биз 8 окуучу болдук. Саат 9-дан баштап 12-ге чейин биз окудук немис тилин. Специальный программаны бизге түзүп беришкен. Биз программа боюнча биз көп музейлерге бараттык, бирок эң көп музейлердин арасынан мага дейин Египет музейи аябай жаккан. Актырдын Египетти биз терең билип, акта эмне болгон, эмнеге ишендип, эмне болушканын баарын билип, көп статуя, көп нерселерди билип келдик. Мурда деле мен Египетти ушунчалык билчүмүн, бирок ушунчалык терең Германиядан билип келдим. Ошусу эң мага жакты. Анын эң аягында болсо, бизге эң кызыктуу болсо, аяктан кийин папируска биздин өзүбүздүн атыбызды латынча жазып, аны өзүбүзгө бөлөк кылып алып кеттик. Мага Германия абдан жакты. Берлинде биз көп музейге бардык. Мага абдан жаккан музей болгон аты Табигый тарыхтын музейи. Музейде биз көп жаныбарлардын түрлөрүн көрдүк. Биз экспозицияга катышып, тираннозаврдун скелетти көрүп, изилдеп кеткенбиз. Дагы Германияда биз илгери ханышалар, хандар жашаган Сеприге барганбыз. Сепридер аябай чоң болчу. Мисалы бир Сеприде 160-тан ашык бөлмө болчу. Биз ар бир бөлмөлөрдү көрүп, алар алтындардан, кристаллдан жасалуу экен. Мага бул саякат немис тилин көбүрөөк окуганга мотивация берди. Биз немис тилде эле эмес, Германиянын тарыхы менен тааныштык. Мисалы биз Рейхстагка барып, ал жерден куполга чыгып, Германиянын тарыхын билдик. Жана мага өзгөчө жаккан нерсе, биз Берлиндин депутаттар отурган жерге заседаниясында катыштык. Германияны биздин балдарыбыз мурда сүрөттөрдөн көрүп жүрсө, видеолордон көрүп жүрсө, бул жолу балдарыбыз өз көзү менен көрдү. Бул саякат мен ойлойм балдар үчүн бул жашоосунда, бул өздөрүнүн баягы келечегине чоң таасир этет деп ойлойм. Бул саякат биринчи эле болду биздин мектеп үчүн, биздин балдарыбызга. Бул саякат эми улана берет. Бир жылда биздин балдар 2 жолу барганга мүмкүнчүлүгү болот. Кышында, анан жай мезгилинде барсак болот. Бул саякат балдар үчүн эле эмес, мен үчүн да аябай чоң тажрыйба болду. Анткени 10 күн бою балдар сабакка кетсе, мен дагы мектептеги сабактарга катышып, мугалимдер менен сүйлөшүп, алардын дагы методикасын көрүп, аябай чоң тажрыйба алмашуу болду.